Эфирде кечки жаңылыктар топтому кызматыңыздарда Алина Антымакова. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Каракол шаарында антимитинг акциясы өткөрүлдү. Түп районунун Жылуу Улак айылында 234 орундуу жаңы мектеп ачылды. Облус аймагында көзгө терип жыйын өнөктүгү аяктады. Аксу районунун жаштары Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаалга карата өз ой пикирлерин билдирүү максатында Кыргыз элине кайрылуу менен чыгышты. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кеңирээк маалымат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Америка-Кыргыз ишкерлер кеңешинин мүчөлөрүнөн кабыл алды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы соода диалогун мындан ары чыңдоо боюнча чаралар талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, үстүбүздөгү жылдын апрель айында АКШга жумушчу сапарынын жүрүшүндө америкалык бизнес өкүлдөрүнө Кыргызстанга таанышуу сапары менен келүүнү сунушталган. Министрлер кабинетинин башчысы бул миссиясынын жүрүшүндө америкалык компаниялардын өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын соода инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн конкреттүү изилдөөгө жана биздин өлкөнүн ишкер чөйрөсү менен өз ара пайдалуу байланыштарды түзүүгө мүмкүнчүлүк алат деген ишенимин билдирди. Өз кезегинде Америка-Кыргыз ишкерлер кеңешинин өкүлдөрү уюмду түзүүнүн негизги максаты эки өлкөнүн ортосундагы ишкер мамилелерди өнүктүрүү болуп саналат деп белгилешти. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кореянын премьер-министри Хан Док-су менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин басма сөз кызматынан билдиришкендей, тараптардын жолугушуусу Кулубаевдин Кореяга болгон расмий сапарынын алкагында Сеул шаарында өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаровдун атынан жылуу сөздөрүн жана жакшы каалоолорун айтып, Кыргызстан менен Түштүк Кореянын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгынын жана Борбордук Азия Корея Республикасы кызматташтыктын форумунун 15 жылдыгынын майрамдоонун алкагында жолугушууну өткөрүүнүн символдошулган белгиледи. Кореянын премьер-министри бул сапар 16 жылдык тыныгуудан кийин болуп жатканын белгилеп, тараптардын өз ара кызыкчылыгын эске алуу менен эки тараптуу мамилелерге керектүү импульс берет деген ишенимин билдирди. Корея өкмөтү тарабынан 2021 жылы Кыргызстанды өнүктүрүүгө расмий жардам алуу үчүн артыкчылыктуу өлкөлөрдүн тизмесине киргизүүнү эске алуу менен мамлекеттик башкаруу, айыл чарба санариптештирүү, саламаттыкты сактоо жана аймактарды өнүктүрүү жаатындагы гранттык жана техникалык долбоорлорду ишке ашыруу жана жылдыруу маселелери талкууланды. Үстүбүздөгү жылдын 3 кварталында Кыргызстандын базар ээлери соода жайларынын ижарага берүүдөн 1 миллиард 120 миллион сом 166 миң сом киреше табышты. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитет билдирди. Маалыматка таянсак, бул мезгил аралыгында республика боюнча 335 базар болсо, аларда соода жүргүзүү үчүн 78 миң 832 пункт бөлүнгөн. Бирок анын 70 миң 602си сатуучулар тарабынан ижарага алынган. Базарларда соода кылгандардын көбү 57 миң 63 соода аянтын ижарага алган жеке ишкерлер. Республика боюнча бир жерди ижарага алуунун орточо баасы суткасына 117 сомду түздү. Базарды пайдалануу үчүн эң жогорку төлөм Бишкек шаарында катталган орточо эсеп менен күнүнө 292 сом болсо, ал эми эң азы Талас облусунда орточо эсеп менен 54 сом болгон. Бизге эч кандай митингдин кереги жок, бизге тынчтык керек. Мына ушундай чакырыктар менен бүгүн Каракол шаарында атайын акция өткөрүлдү. Шаардын Борбордук аянтында өткөн тынчтык митингине келгендер буга чейин болуп келген нааразычылык акциялары жакшылыкка алып барбай тургандыгын белгилешти. Теманы Алмаз Үкөев улантат. Акыркы учурларда өлкөдөгү болуп жаткан саясий окуялар карапайым жашоочуларга да таасирин тийгизүүдө. 30 жылдан бери башаламандык митинг-пикеттерден тажаган эл бизге бир гана тынчтык керек деген ураан менен Каракол шаарынын Борбордук аянтына чогулушту. Облустагы райондордон жана Каракол шаарынан келген эмгек ардагерлери, коомдук ишмерлер жана активдүү жарандар учурда элге тынчтык гана керек экендигин баса белгилешти. Бардык кыргыз элинен көрүүчү бул жердеги элине биздин кайрылуубуз. Бул жакта
Ысык Көл областынын бардык булуңгурчунан, райондордон, айылдардан келген аксакалдар, жаштар жана бардык ушул жердеги жамаат максатыбыз биздин кыргыз элибизге келген кутту кармап калуу. Буга чейинки 30 жылдын ичинде болбогон иштерди аткарып жаткан биздин жетекчилерибизге бут тозуп жаткан ички душмандар дейбизби, бузукулар деп эле айтсак болот. Эми анын атын атап фамилиясынын кереги жок бул жакта. Анын баары белгилүү. Биз Ысык Көлдүн маданияттуу эли, аларга эч кандай доомат айтпайбыз. Бирок эл билет, ким экени уже далилденди. Булар буга чейин дагы канча жылдан бери дайыма ап баракел деген бир иш кылган эмес. Ошол жигиттердин баарын азыр кайра бүт баары ошолор гана кайра көтөрүлүп, көрө албастык кылып, иштардык кылып, ушул кылып аткан жакшы иштерине бут тозуп жатышат. Бул тышкы күчтөрдүн таасири. Арабызда бир туура эмес адамдар бар эми. Аны баарыңыздар эле билесиңер. Айтпай койсок да белгилүү алар. Ошолордон уятын кетирип бир убакытта келет. Алла Таала бардыгын түздөйт. Биз түптүн аксакалдары жана Ак Суу районунун 7 районунун аксакалдары биригип Нарыктуу аксакалдар ордосун түзгөнбүз. Ошолордун атынан бизди баштап республиканын координатору, ошол уюм боюнча координатору келген. Ошол жигитке сөз берели. Ал акын, тамсилчи, ошол ишкананын координатору болуп эсептелет. Ушул кишиге сөз берели. Келиңиз. Чыккандар аты жөнүңүздөрдү айтып коюп турсаңыздар, ылдый агылагармаңыздар. Ассаламу алейкум агайын туугандар, жердештер. Кемпир-абад маселесин бетке кармап алып, элдин ичин будуңчанга салып, башка максатты көздөп жаткан жарандардын аракеттерин көпчүлүк эл колдогон жери жок. Азыркы бийлик тарабынан калктын жашоо турмушун жакшыртууга жасалып жаткан аракеттерди көргүсү келбей, жаңыдан өнүгүү жолуна түшүп келаткан өлкөнү бөлүп жарууга жасалып жаткан аракеттерге элеттиктер караманча каршы. Бизге азыр 7 дубан элге ынтымак керек, биримдик керек, элдин бөлүнүү жарылуу болбош керек. Мен кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна тек гана ынтымакты, ушул өнөр дарыган адам катары, Төкмакын катары ушул Ырымдын ар бир сабында ынтымак менен ырдап келатабыз. Азыркы тышкы душмандар туш-туштан кысып турган мезгилинде биз ичара өзүбүздүн ынтымагыбызды бекемдешибиз керек. Эми азыркы мамлекет башчысынын жүргүзүп жаткан саясаты дегеле кыргыз мамлекетине кылып аткан иштерин сокурга деле көз бүткөндөй көрүнүп турат. Жакшылыгын, мамлекеттин ийгилигин, элдин ынтымагын, биримдигин көрө албаган бир уч саясатчы дейбизби, же эмпо дейбизби, бир бөлүнгөн адамдар бар экен. Аларга дагы ошол жараткан акыл эс берер, элге тынчтык болсун, элге биримдик болсо өнүгүүнүн жолунда баратабыз. Мынакей Шаршен Асакеев өмүр бою мамлекеттик кызматты аркалап жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан. Жөнөкөй жумушчудан баштап жогорку кызматтарга чейин жеткен ал, учурда Каракол шаардык аксакалдар сотунун төрагасы. Анын пикиринде азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясаты туура жолдо келе жатат. Ушу көлдө жашап аткан элдер чыдамсыздык менен ушу бүгүнкү тынчтык митингге чыктык. Митингден ушул чыккан эң бүгүнкү себеби ошол адамдар ошол мамлекет башчыбыздын Садыр Нургожапаровго жана Ташиевдин беделине эч күнөөсү жок беделине жана бетине көз сыйпагандыгы үчүн ушуну биз айтып кетерлик, мыйзамдын чегинде тартипке чакырып жөнгө салуусун ушул президентке кайрылат элек. Ушул Караколдун эли, Ак Суунун эли, Жетегиздин эли, түптүн эли ушул жерге келип бүгүн чогулгандын себеби ушунда болуп атат. Тартипке салсын. Тартипке салбаса бул кандай? Биз эгемендүүлүгүбүзгө, биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө, Кыргызстандын түпкүлүгүнө булар зыян келтирип атат, шек келтирип атат. Мыйзам деген бар, мыйзамды сыйласын. Жок болбосо биз элге салабыз дагы мындай тиги шайтан адамдарды элден коомчулуктан айдап чыгыш керек.
Тынчтык митингине келгендер камакка алынган бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн жана активист блогерлерди колдоо боюнча өтүп жаткан нааразычылык акцияларына катышып жаткан жарандарды этият болуп, ар кандай башаламандыктарга алдырбоого чакырышты. Учурда бардыгынан маанилүүсү эл ичиндеги тынчтык жана ынтымак экендигин белгилешет алар. Алмаз Үкүев, Адилет Мукашев, Сергей Мищенко, ысык-көл жаңылыктары. Бул тууралуу кененирээк чыгарылышты жаңылыктардан кийин көрө аласыздар. Ак Суу районунун жаштары Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаалга карата өз ой пикирлерин билдирүү максатында кыргыз элине кайрылуу менен чыгышты. Анда Кыргыз Республикасынын президентинин иш-аракеттерин колдоо жана өлкөбүздөгү башаламандыктарды болтурбоого чакырык ташташты. Кененирээк Турат Рахмановдун материалында. Кыргыз элин ынтымакка чыгарып, ажообузду колдоп бергенде кыргыз элибизди, кыргыз жерибизди сактоого чоң салым кошобуз деп ушул жерде чогулуп отурабыз. Бул ошо 30 жылда келаткан сазга батып калган Кыргызстаныбызды оңдоп коюш бир заматта эмес. Ошо Садыр Нуркожоевич акырындан аракет кылып келатат. Ошол аракетине жардам берип, ошого жардам берүүгө эле чакырабыз биз. Кемпироват суу сактагычынын айналасында болуп жаткан жагымсыз көрүнүштөр Ак Суу районунун жаштарын райондун борбордук аятына чыгып, өздөрүнүн ой пикирлерин билдирүүгө мажбур кылгандыктарын айтышат. Алар Кемпироваттын шылтоосу менен башаламандыктарды уюштуруу аракеттерин сынга алышты. Ушу биздин кыргыз элибизге кайрылганыбыздын себеби ушул ар кандай саясий оюндарга алдырбасын, ачык кызыгандуулукка алдырбай, ушу өзүбүздүн шайлаган президентибиз бар, шайлап берген жогорку кеңештин депутаттары бар. Бир болушубузду эле тилектешпиз Ак Суу районунун жаштары. Эч кандай бир чагымчылдыкка, карама каршы туруулукка чогулбай элек биз ушу ынтымак кыргыз элибизде, жерибизде ынтымак болушун эле каалайбыз. Биздин өзүбүздүн ички душмандар эмес, ички саясий оюндар эмес, биздин сырткы душмандардан азыр ошолордон коргонушуу, ошолорго биригип кыр көрсөтчү, армиябызды күчтөчү, мамлекетибизди күчтөчү убакыт келген кезде тынчтык ошо бардык ушу саясий оюнда жүргөндөрдүн баарын ынтымакка чакырмакмын. Өлкөбүздө болуп аткан ажообузду өзү 80 канча процент менен өзүбүз колдогонбуз да. Ажообузду колдогонбуз, анан кийин жогорку кеңештин депутаттарын шайлап алдык. Менин жеке оюмда жогорку кеңештин депутаттары ажообуз бар шайлап аткан ишеним көргөзүп шайлагандан кийин ошо ажообузга ишенип, жогорку кеңеште депутаттарыбызга ишенишибиз керек. Анан мамлекетибизде азыр ушундай кырдаалда биримдик, ынтымак, тынчтык керек го. Тынчтык болсун. Анан ортодо ар кандай саясий оюндар болуп атат, саясий башаламандыктар болуп атат. Ошолорго жол бербешибиз керек. Чегара маселеси татаал иш экени чындык. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бардык эле эл менен жолугушууларында кыргыз-өзбек чегарасында 99%га чечилгенин айтып келсе дагы, айрым саясатчылар андан кыргыз деп тескери бурмалап, саясий баш аламандык жасоого негиз түзүп жатышына каршы болгон кайрылуу менен чыгышкан. Армиябыз күчтөнүп атат, зарплаттар жакшы көтөрүлүп атат. Мурун азыр абышкалар айтып атат, табышка аталарыбыз айтып атат. Мурун 50 сом, 100 сомдон кошулчу эле азыр мына 2000 сом, 3000 сомго чейин кошулуп атат. Ошонун границаны чечип, чекит коюп бүтүрүп албасак, бул согуштар боло берет. Мына кенедей Тажикстан менен ушинтип кармаша албай атабыз, анан Өзбекстан менен булар кармаш кыйын болуп калат да. Анан азыр чегараны баарын чечип бүтүрүп алсак, анан өзүбүз Кудай буйрса өнүгүп кеткенге жолубуз жакшы экен буйрса. Биздин байлыгыбызда бүт жагынан жетишкендигибиз болот да, Кудай буйрса кийинки келечекте. Ак Суу районунун жаштары элибизде тынчтык болуп, мамлекетибиз өсүп өнүгүшүнө тилектештиктерин билдиришет. Туратбек Рахманов, Нурдон Урманбетов, Мадина Бакирова, Ак Суу району. Садыр Нуркожоевичти колдойбузбу? Колдойбуз. Садыр Нуркожоевичти колдойбузбу? Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу жаратылышты өнүктүрүү фондунан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында 100 миллион сом бөлүнгөн. Аталган каражатка Михайловка айыл аймагындагы 92 гектар жерге алма, алмурут, ошондой эле кокон геластын бир канча түрү отургузулган. Учурда мында 4 жумушчу сугарып, аларды өстүрүү менен алек. Жаз алды менен жергиликтүү тургундарга дагы жумуш орундары түзүлмөкчү.
Жаштар салымы кайрымдуулук фонду тарабынан долбоор жазылып, жаратылышты өнүктүрүү фондунан 100 миллион сом каражат бөлүнгөн. Долбоор аркылуу Михайловка аймагындагы 92 гектар жерге алма, алмурут, ошондой эле кара өрүктүн бир канча түрү отургузулган. Мында аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жумуш орундары менен камсыз кылып, кирешелерин көтөрүү негизги максат. Азыр биз кооператив түзгөнбүз, бирок азыр биз буну муниципалдык ишканага айландыруу зарылчылыгы келип чыгып атат. 51%, же 55% кайра ошол айыл өкмөткө өткөрүп берип, калганын ушул жердеги аз камсыз болгон үй бүлөлөргө. Биздин проект боюнча 1000 тоннага чыгып алсак, биз бир 2-3 жылда ошол долбоордун өзүнүн баягы немеси кайтат. Кирешеси менен кеткен чыгымдарды кайтарып алсак болот да. Биздин азыр максатыбыз эң негизги ушуну жакшылап өстүрүп алуу. Мында жалпы 105 000 көчөт отургузулган. 2 жылдан соң толук түшүмүн бере баштайт. Мындан улам фонд 2 жыл бою долбоордун жумушун коштоп өз көзөмөлүн алат. Жерден алманын эмесинен 105 000 көчөттүн арасынан именно алма эмес багы 4 түрү болгондо где-то 36 000 түп болду. Алмурут болсо где-то бир 40 000 түптөй болду. А калган ошо косточковый деп коет, кокон гиляс, слива бар анын ичинде. Ошол культураны именно көл жээке, кумдагыраак эме жерге отургуздук да. Түшүмүн эмки жазда бир 30% бериши мүмкүн дейт. Биз деле биринчи жолу Прибалтиканын полукарликовый эме экен, сорттор алманын. Анан бул 1 жылдан кийин 30%га чейин бериши мүмкүн дейт. А 2 жылдан кийин анан толук кандуу 100% беришет экен. Бирок ошого туура иш алып барышыбыз керек да, жакшыраак карап. Долбоордун алкагында мында суу жетпеген жерлерге суу чыгаруу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Учурда тамчылатып сугаруу ыкмасы колдонулуп, 4 жумушчу иш алып барууда. Ал эми жаз алды менен 45ке жакын жаранга жумуш орундары түзүлөт. Долбоор ийгиликтүү ишке ашып кетсе, логистикалык борборлорду короо мерчемделүүдө. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Түп районунун Жылуу Булак айылында 234 орундуу жаңы мектеп ачылды. Билим уясына 40 миллион сомго жакын акча каражаты жумшалып, Кувейттин Ас-Сафа борбору кайрымдуулук фонду каржылаган. Мектепти курулуш иши үстүбүздөгү жылдын апрель айында башталган. Өмүр Баатыр атындагы жаңы мектептин ачылыш аземи туурасында кабарчыбыз Мери Мусубакунова кененирээк баяндап берет. Ак мектебим алтын сарай кулп урган, окуучулук күндөрүмдү эске салып, мектебим келечекке жарык чачкан. Дүйнөнүн сырларын баарын ачып, мектепте үйрөнөбүз китеп ачып, мугалим айткандарын так аткарып, мектепти акылмандын үйү деймин. Түп районуна караштуу Жылуу Булак айылындагы Өмүр Баатыр атындагы номер 14 жалпы орто билим берүү мектебинин 2 кабаттуу окуу корпусунун салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Иш чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Ас-Сафа борбору коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү, айыл тургундары жана окуучулар катышты. Ушундай мектептер же болбосо башка клубдар бирдемелер курулуп ушулардын эме болсун. Эл да ошого ыраазычылык болуп атат. Мына элге журтка рахмат. Эмне деген мектептер курулуп атат, Бишкекте эмне деген мектептер курулуп атат, балдарыбыз эмне деген жакшынакай окууларда окуп атат. Эми биздин балдарга айтарым, балдарым ушул мектептен учкандан кийин Кудай буйрса каалаган мектебиңерден окуп, каалаган институтта окуп, эгерде карапайым эле жумушчулар болуп калса дагы, ошол карапайым жумушчулардын дагы ийгиликтүү, элге көрүнүктүү иштегиле. 2 кабаттуу окуу корпусу 234 орунга ылайыкталып, өзүнө 12 окуу бөлмөсүн, мугалимдер бөлмөсүн, китепкананы, жыйындар залын, ашкананы, жуунуучу бөлмөлөр жана башка керектүү бөлмөлөрдү камтыйт. Жаз айларында ушу капсуласын салганбыз. Мына азыркы бүгүнкү учурда бүгүн ушул ачылыш аземин өткөрүп атабыз. 100 орунду Ас-Сафа кайрымдуулук фондунун эсебинен курулуп атат. Ал эми ичиндеги бүт жасалгалар бул ушул жердеги биздин айыл аймагындагы жашоочулардын, өзү бизнесмендердин эсебинде ушул ичиндеги бүт жасалгалар жасалып, ал эми бул болсо парталар, шкафтар жана башка нерселер бүт ошол Ас-Сафа кайрымдуулук фондунан алып келип коюлду. Жылуу Булак айылындагы бул окуу корпусу Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан билим берүү тармагында ишке ашырылган жалгыз долбоор эмес.
بسم الله الرحمن الرحيم يشرفني اليوم اني التقي معاكم في Istiqol oblast boyunca biz 2 mektep kurduk. Birisi bu Tekke ayılında spor zalı menen ekinci mektep bul jerde. Жана ошондой эле таксаны эсимде эмес, жесир аялдарга үйлөр куруп бергенбиз, ошондой эле фаптарды куруп бергенбиз, ГСВларды куруп бергенбиз. Бул жакта Түп районунда дагы ЦОП куруп бергенбиз. Чындыгында айта кетсем, бул нерселердин баарын ушул областка биз куруп жатканыбыз бизди өтө сүйүндүрөт, өтө кубанычтырат. Биз чындыгында сүйүү менен, кыргыз элине сүйүү менен ушунун баарын кыргыз элине тапшырып жатабыз. Аталган айылда мурдагы мектеп 1978 жылы жер титирөөдөн кийин 150 орунга ылайыкталып салынган. Жылдан жылга эскилиги жетип, жараксыз абалга келген. Мындан улам 2021 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги авариялык абалда деп корутунду чыгарган. 42 жыл болуп жараксыз абалга келип калганына байланыштуу эл аралык Ас-Сафа коомдук фонду тарабынан бизге мына кыска мөөнөттө 5 айдын ичинде 204 орунду жаркыраган сон мектеп салып беришти. Азыркы учурда биздин мектепте 30 мугалим, 359 окуучу окуп атат. Кудай буйрса, мынакей бардык шарттар түзүлдү. Мындан ары дагы бир чоң ийгиликтер жаратабыз деген ишеничтемин. Быйылкы жылы демөөрчүлөрдүн жардамы менен апрель айында 234 орунду жаңы мектептин курулушу башталган. Мектеп окуучулары да жаңы мектептин салынышына кубанычта экенин айтышууда. Ушу арабтар бизге жаңы мектеп салганыбызга ыраазыбыз, арабтарга ыраазычылык билдиребиз. Жаңы мектептен салып бергенден кийин жакшы окуп билим алышыбыз керек. Ушу эжекелерибизге да ыраазыбыз. Бизди окутуп, ушу 11 жыл окутуп чокутканыбызга ыраазыбыз. Биздин жаңы салынган мектеп аябай бизге жакты. Биздин классыбыз, мектебибиз аябай кооз экен. Биз бул мектепти таза кармап, таза сакташыбыз керек. Биз бул мектепте тартиптүү жүрүп, жакшы окуганга аракет кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө Өмүр Баатыр атындагы жалпы билим берүү мектебинде учурда 350 окуучу билим алып, 30га жакын мугалим эмгектенет. Мерим Усубакунова, Нурлан Чойбеков, Сергей Мищенко, Түп районунан. Башталгыч кесиптик билим берүү системасына 80 жыл. Бүгүн Каракол шаарында номер 2 кесиптик лицейди Ысык Көл облусундагы бардык кесиптик лицейлерден 80 жылдыгы өтүп жатат. Ага карата ар кандай спорттук иш-чаралар уюштурулууда. Аны менен катар белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жамангул Тойгонбаевдин 110 жылдыгы дагы белгиленүүдө. Жамангул Тойгонбаевдин ысымы Каракол шаарында номер 2 кесиптик лицейге аты ыйгарылган. Ысык Көл облусу боюнча жалпы 8 кесиптик лицей бар. Иш-чаранын жүрүшүнөн кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Быйыл Кыргызстанда кесиптик лицейлердин уюшулгандыгына 80 жыл толуп, мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар уюштурулууда. Бүгүн Ысык Көл облусундагы бардык лицейлер Каракол шаарындагы номер 2 Жамангул Тойгонбаев атындагы кесиптик лицейинде 80 жылдык маареке өткөрүштү. Аны менен катар номер 2 кесиптик лицейдин атын алып жүргөн Жамангул Тойгонбаевдин 110 жылдыгы белгиленди. Иш-чаранын алкагында спорттук иш-чаралар, илимий конференция, сыйлоо аземдери, концерттик программалар уюшулду. Кыргыз Республикасында кесиптик билим берүү системасынын түзүлгөндүгүнүн 80 жылдык мааракеси өтүп жатат. Бул багытта республика боюнча министрликтин буйругу менен 1 айлык жарыяланган. Ушул 1 айлыктын алкагында бардык лицейлерде, андан кийин областтык масштабтарда, республикалык масштабта спорттук, маданий иш-чаралар белгиленген. Бүгүн Ысык Көл областындагы 8 кесиптик лицей Каракол шаарындагы номер 2, номер 14 лицейдин базасына чогулуп, бул жерде 3 багыттагы иш-чара өтүп жатат. Кесиптик билим берүү тармагынан 80 жылдык мааракеси болуп отурат. Бардык абдан чоң кубанычтабыз. Жалпы Кыргыз Республикасындагы башталгыч кесиптик билим берүү тармагынын жалпы жааматына ушундай чоң майрам менен кызыгууттуктайм. Бардыгынын иштери ийгиликтүү болсун, окуучуларыбыз ушул Кыргызстандын ал эмес биздин чет мамлекеттерге чоң бардык жерге салым кошкон окуучулардан болсун. Майрамыңыздар менен, урматтуу кесиптештер.
Кесиптик билим берүү системасына 80 жыл жана улуу инсан кесиптик техникалык билим берүү системасынын негиздөөчүсү Жамангул Тойгонбаевдин 110 жылдыгына карата өткөрүлүүчү иш-чарага билим берүү башкармалыгынын өкүлдөрү, республикалык илимий методикалык борбордун кызматкерлери, президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Каракол шаардык мэриясынын өкүлдөрү, Жамангул Тойгонбаевдин жердештери, туугандары, башталгыч билим берүүнүн ардагерлери катышты. Бүгін қош майрам болып атат. Профтехобразование системасының 80 жылдығы, жана Жамангул Тойгонбаевдин 110 жылдығы. Бұл қош майрам. Бұл жерден Жамангул Тойгонбаевдин системаға сіңірген еңбегі зор. Мына жана докладта да айтылды. Бұл жерде сөйлеген біздің ақсақалдар да айтып атты. Себеби ушу киши түптөп профтехобразование системасын 20 жыл башында башкарып турган. Негизи бул профтех системасы керек. Биз жумушчуларды даярдашыбыз керек. Барыбыз эле папка көтөрбөшүбүз керек. Эки нерсе бар, Кесип деп коет. Анан өнөр дейт. Кесип дегенде мына морeki жерде биздин училищалар профилия окутат. А өнөр бул дагы нарда жогору өсүштө. Бүгүнкү майрам менен бардык ушул биздин көл тегерегиндеги училищада эмгектенип аткан кызматкерлерди, мугалимдерди куттуктайм. Номер 2 Жамангул Тойгонбаев атындагы кесиптик лицей Кыргызстандагы экинчи уюшулган алдыңкы окуу жайлардын бири. Бул кесиптик лицейден жогорку квалификациялуу жумушчу кадрлар даярдалат. 11-9 класстын базасында 1-3 жылдык электр жана газ менен ширетүүчү, тракторчу, ашпозчу, официант, автомобилдерди оңдоочу, сантехник, тикмечи жана башка көптөгөн бөлүмдөрдө окуу курстары уюшулган. Ошондой эле кыска мөөнөттүү окуу курстары да окутулат. Лицейдин тарыхы болсо 1957 жылы уюшулган экен. Ошол эркинден бери биринчи деген светлый мыста болгон экен. 64 жылы болсо бияка Караколго көчүп келишкен да. Ошондон бери мына 65 жыл болуптур уюшулганына. Ошондон бери мына биякта окуп, балдарды, окуучуларды даярдап, кесипкөй жакшынакай Кыргызстанга керектүү кадрларды даярдап атабыз. Бар ойдогудай азыркы замандын талабына туура келип атат да. Коллектив болсо Кудайга шүгүр 80ден ашык мугалимдер бар. 547 бала окуйт азыр 12 кесип боюнча даярдап атабыз. Кыргызстан боюнча кесиптик лицейлердин саны 98ге жетти. Ал эми Ысык-Көл облусунда 8 кесиптик окуу жайлары бар. Азыркы күндө бардык аталган окуу жайларда балдар күнүмдүк турмушка керектүү бөлүмдөрдөн билим алып, 80 жыл аралыгында миллиондогон окуучулар ар кандай кесиптин ээлери болуп чыгышкан. Жазгүл Сатаева, Адилет Мукашев, Сергей Мишенко, Ысык-Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан. Балыкчы шаарындагы Ысык-Көл индустриалдык педагогикалык колледжинде Филиппин өлкөсүнүн Манила шаарында жайгашкан Азия өнүктүрүү банкынын директорлор кеңешинин башкы кеңсесинен жана ар кайсы өлкөлөрдүн өкүлдөрүнөн түзүлгөн делегация келип жолугушуу өткөрүлдү. Аларды Азия өнүктүрүү банкы каржылаган билим берүү министрлигинин алдында ишке ашырылып жаткан долбоордун башкы менеджери Нурлан Атаканов жетектеп келди. Окуу жай 2018 жылдан бери Азия өнүктүрүү банкы каржылаган долбоор алкагында кызматташып келүүдө. Тактап айтканда, окуу жайдын 4 кабаттуу имараты толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, студенттердин билим алуусуна жана жашоосуна керектүү болгон заманбап жабдуулар менен жабдылды. Ошондой эле оңдоп түзөө окуу жайдын имаратынын 1 кабатында туризм багытындагы адистиктер окуу өндүрүштүк комплекси түзүлдү. Ошол туризм багытында окуган студенттер үчүн практика жана лабораториялык сабактарды өткөрүшөт, практикаларды өткөрүшөт. Ал эми сабактан тышкары кошумча каражат табуу үчүн ошол студенттерибиз өндүрүштүк окутуунун мастерлери менен, менеджер менен бирдикте мейманкана номерлерин иштетишет.
26 октябрь Баткен окуясында курман болгон жоокерлерди эскерүү күнү катары белгиленип келет. Каргашалуу Баткен окуясы мындан 23 жыл мурун болуп, анда 87 жоокер курман болгон. Бүгүн номер 2 мектеп гимназиясы жана Баткен ардагерлери иш-чара уюштурган. Максаты жаштарды мекенди сүйүүгө тарбиялап, патриоттулук сезимин күчөтүү болуп саналат. Кененирээк кабарчыбыздын материалында сөз болот. 1999-2000 жылдары болуп өткөн Баткен окуясында 6000дей кыргыз жоокери эл жерин коргоп, 87 жоокер баатырларча курман болду. Анын ичинен 9 эр-азамат Ысык Көл облусунан болгон. Жыл өткөн сайын Баткен ардагерлеринин саны азайып, акыркы 23 жылда облус боюнча 27 Баткен согушунун ардагери кайтыш болгон. Биз деген патриотическое воспитание жаш өспүрүмдөрдү көндүрүп, үйрөтүп, тарыхты үйрөтүп, 99-2000 жылы эмне болгонун баарын айтып берип, кандай болгонун, 87 киши кайтыш болгон. Посмертно эрдик деген медаль менен сыйланышкан. Ошонун ичинен 9 бала көлдүкү, Ысык Көлдүкү. Анын ичинен деген 9 баланын 3-өө Ак Сундан, 3-өө Түп районунан, бирөө Ысык Көл району, бирөө Жетөгүз району, ушундай да, бирөө Балыкчыдан. Ошо менен 9 бала. Баш аягы Ысык Көл областы боюнча 780 кишидей бар. Баткен согушунун ардагерлери. Диний экстремисттик топко каршы туруп, бүгүнкү өлкөнүн бакубат жашоосу үчүн өлүмгө бел байлаган жоокерлердин эрдиги түбөлүк элдин эсинде. Андан бери чейрек кылым өтсө дагы Нурлан Салибаев согуш жылдарын кече эле болуп өткөндөй кайгыруу менен эскерет. 22 жыл мурун Өзбекстан ислам кыймыл террорчулук уюм Ферган өрөндө ушундай пландар менен халифат мамлекетти орнотобуз дегенде, ушулай баскынчылык биздин өлкөбүзгө кылган, ата мекенибизге. Ошондо деген мен ошол эсимде, ошол күндөр мен өзүм аскер бөлүктө 73-809 кой ташта өткөм. Ал кезде мен лейтенант болчумун, аскердик намым лейтенант болчу. Согуштун негизинде баягы абдан эң оор деген неме болуп аткан курман дос, куралдаш досторубуз кеткенибиздечи. Чындыгында ошол немесинчи, алар так өзүнүн аскердик милдетин аткарып туруп, ушундай курман болгондугунан эме түшкөн. Баткен окуясынан соң стратегиялык абалы эске алынып, 1999 жылы 13 октябрда Баткен облусун түзүү жөнүндөгү мыйзамга кол коюлган. Ошол жылдан тарта Баткен облусу тарых барактарында өзгөчө орунду ээледи. Муну менен катар Баткен жергесинде болуп өткөн жакынкы өкүнүчтүү окуялар дагы элдин биримдигин жана мекендин ыйыктыгын дагы бир ирет далилдеди. Бүгүн мектебибизде 26 октябрь Баткен окуясында каза болгон жоокерлерди эскерүү күнүнө карата окуучулар тарабынан даярдалган чакан иш-чара өткөрүп жатабыз. Атай ардагерлерди чакырганбыз. Бул иш-чарабыздын максаты окуучуларды патриоттуулукка тарбиялоо максатында. Бүгүнкү биз уюштурган майрам бул Баткенге байланыштуу. Себеби дегенде биз дагы телевизордон көрөбүз Баткенде эмне болуп атканын. Ошо жөн отурбай, мондой көлдө турсак деле поддержка катары жөнөтөйүн дедик. Анан кийин менин оюмча 21 кылымда мындай согуштар болгон туура эмес. Себеби дегенде биздин кыргыз улутубузда өзү жет атабыз тең бардыгыбызды ынтымакка чакырат. Анан кийин биз да ынтымактуу болушкон каалайбыз. Бүтүндөй элдин тилеги жана мүдөөсү өлкөнүн биримдиги жана бейкуттугу. Ошондой болсо дагы өсүп келе жаткан муунду эл жерди сүйүүгө, мекенди коргоого жана патриоттуулук сезимди күчөтүүгө тарбиялоо негизги максат. Миргүл Жеңишова, Адилет Мукашев, Сергей Мищенко, Каракол шаары. Облус аймагында көз көтерип жыйын өнөктүгү аяктады. Дыйканчылык менен алектенген айрым элет тургундары жаз алды менен айдаган түшүмдөрүн жыйнап, эмгектерин өзүрүн көрүп, түшүм майрамдарын белгилешүүдө. Мындай түшүм майрамы Ак Суу районуна караштуу Каракол айылында дагы өткөрүлдү. Быйылкы жылга мол түшүм алган айыл элинин маанайы кийинки сюжетте чагылдырылат. Каракол айылынын тургундары дыйканчылык, мал чарбачылык менен алектенип, тиричилигин өткөрүшөт. Башка айылдарга салыштырмалуу айдоо жерлеринин кенендиги менен өзгөчөлөнгөн айыл эли түшүмдөрүн быйыл мол жыйнашкан. Анын урматына жашоочулар чогулуп, түшүм майрамын өткөрүштү. Бүгүн ошо маданият кызматкери катары бүгүн ушундай иш-чаралар өткөрүлөт. Элдерди ырдатып, бийлетип, караоке ырдатып атабыз. Өзүбүздүн милдетибизди аткарып атабыз маданият жагынан.
Түшүм майрамында айылдагы 26 ондук ар бир көчө үчүн сынактар уюштурулган. Алар өз түшүмдөрүн, айыл чарба өсүмдүктөрүн, жашылча жемиштерди көргөзмөгө коюшкан. Элеттиктер быйыл аба ырайы жагымдуу болгондуктан алынган түшүм дагы мол болгондугун белгилешүүдө. Элге жакшылыктар болду. Быйыл дагы күз мезгили дагы жаанчыл болуп атат. Жай жаанчыл болду. Өкмөт жардам берди, мамлекет элге үрөң келди. Ошондон эл жакшы түшүмдү мол алды. Элдин арасында бүгүн майрам өтүп атат. Көп жакшылыктар болсун, эл аман болсун. Түшүм майрамы жылда айылыбызда өткөрүлөт. Жакшы шарттар коюлган, жакшы тапшырмалар берилген, анан конкурс уюштурулган. Ошо конкурска ушу түшүм майрамына карата ар бир ондук ушундай выставка коюшу керек болчу, анан тастуркон жасаш керек болчу. Мына ошол тастуркон жасап выставкабызга биздин ондук Атагул Канатованын ондугу экинчи орунду алып 3000 сомду утуп алдык. Биринчи орунду Барамыш Нурбектин ондугу утуп алды эле, алар 5000 сом алды. Мындан тышкары улуттук оюндар болуп атат. Ошондой эле спорттун түрлөрү боюнча дагы мелдештер уюштурулуп, концерттик программалар менен улантылды. Түшүм майрамын өткөрүүгө Каракол айылындагы өнүктүрүү фондунан айыл жаштарынын фонду демөөрчүлүк кылышкан. Жаз күз иштеген механизаторлорду талаачылык иштерине эске алып, комбайнерлор, трактористтер, ар кандай трактористтин шайман иштерин жүргүзүүндөгү пресс менен иштеген чөп чапкыч жана дары чачкычтардын баарын эмгегин балап баардыгына ушу ыраазычылык каттарды тапшырдык бүгүнкү күнү. Иш-чаранын жыйынтыгы менен айылдагы мыкты дыйкандар аныкталып, аларга атайын даярдалган дипломдор менен сыйлыктар тапшырылды. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык-Көл жаңылыктары. Президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий деп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында Шаты айылынын Өмүркан Кабаев атындагы маданият үйүндө көркөм кол өнөрчүлүк боюнча көргөзмө өткөрүлдү. Көргөзмөнүн башкы максаты жаш өсүп келе жаткан муунга кол өнөрчүлүк үйрөтүп, аларга жакшы тарбия берүү болуп саналат. Ошондой эле кол өнөрчүлүктөрүнүн буюмдарын иш-чаранын конокторуна тааныштыруу болуп эсептелет. Кененирээк Уултай Курбанкулова баяндайт. Түп районуна караштуу Шаты айылынын Өмүркан Кабаев атындагы маданият үйүндө кол өнөрчүлүк боюнча өткөрүлгөн көргөзмөгө жыгачтан, чийден, кийизден жасалган кооз буюмдар коюлду. Бул иш-чара айылдагы унутта калып бараткан элдин кол өнөрчүлүктөрүн чагылдыруу жана ошондой эле көмүскөдө жаткан адамдардын кол өнөрчүлүктөрүн элге жайылтуу. Бул 2022 жылдын тоо жылына карата ажообуз Садыр Нуркожоевдин жарлыгы менен адеп ахлакты сактап калуу жана ошо унутта калып бараткан кол өнөрчүлүктү өркүндөтүү болуп эсептелет. Бул ошо мен өзүм Шаты айылынын завкулу болом. Шатыда ошо бизде кол өнөрчүлүк эжелер, агалар жасаган кол өнөрчүлүктөрдү алып чыктык. Балким ошо элге жагып буйрутма берип жасатам дегендер болсо жасатса болот. Бул иш-чара Шаты айылында биринчи жолу болуп атат. Бул жаш завкулуп келген, ушул келин уюштуруп атат. Мындай мурун көп эле завкулуп келди, бирок мындай болгон эмес. Мындай туура эле болуп атат. Ушундай көбүрөөк болсо айылга жакшы эле болот эле. Шаты айылынын уз айымдарынын колунан жаралган буюмдарды көргөн айыл тургундары буйрутмаларды дагы беришти. Айыл тургундары мындай көргөзмөлөр айылдар арасында болсо деген ойлорун билдиришти. Көргөзмө аркылуу элеттик айымдар өздөрүнүн эмгектерин жакшы баада сатууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт дешет. Бүгүн айыл ичинде эл ичи өнөр кенчи деген жакшынакай иш-чара өтүп жатыптыр. Ушул клубда Назира келинибиз клуб жетекчиси болуп иштегенден бери абдан жакшы иш-чаралар өтүп жатат. Мына бүгүнкү ушул иш-чара ошондой иш-чаралардын бирөө болуп эсептелет. Эми ушул иш-чарага катышып жаткан катышуучулардын баарына иштерине ийгилик, үй бүлөсүнө ынтымак, ден соолук каалайм. Ушу кол өнөрчүлүк боюнча негизи айыл боюнча көп эле болгон болсо жакшы болмок. Негизи билинбеген канча кыздар бар, келиндер бар, энелерибиз бар, колдорунан көп эле көөр төгүлгөн. Ошолор боюнча болсо, анан бул негизинен келгенде бул клуб боюнча мындай чеме биринчи жолу болуп атат.
дагы көптө болуп турсун. Буга чейин бир шайыр апалар деген конкурс болгон. Андан бери көп жылдан бери каралбай унутулуп калган. Негизи рахмат сиздерге ушуну уюштуруп эметкениңерге. Ийгилик. Айылдын маданият үйүндө өткөн көргөзмөнү улай концерттик программадагы тартууланды. Негизи бул сынакка ар тараптан таланттуу айымдар катышты. Түп районундагы Шат айылында өткөн эл ичи өнөр кенчи сынагында жеңүүчүлөргө сыйлыктар дагы каралган. Жеңүүчүлөр сыйлыктарды алуу менен дагы да кол өнөрчүлүккө шыкартылаарын билдиришти. Улутай Курбанкулова, Дилет Мукашев, Сергей Мишенко, Түп районунан. Күндүн маанилүү деген жаңылыктар менен бүгүн сиздерди мен Алина Антумакова таныштырдым. Эртеңки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.